коомчулукта эң көп айтылган терс пикир бар. Туура эмес пикир бул, бирок айтып коеюн. Жалпы республикалык тестирлөөдөгү суроо менен мектеп программасы туура келбейт экен деген нерсени көп айтышат. Жок. Мен ошол тестке даярдаган адам катары дагы, аны ичинен билген адам катары дагы айтам, толугу менен дал келет. Болгону суроо берүү стили башка. Аны өздөштүрүп алган мугалим же окуучу болсо, аны тез эле мындай неме кылып койсо болот. Өздөштүрсө болот. Мени мектепте окуткан Сатманалиева Санамбүү деген эжекем бар эле. Кыргыз тил адабияттан. Ошол эжекем мындан туп-туура 19 жыл мурда ушуну сон түшүндүрүп койгон экен да магачы. Эмне деген? Мен түшүндүм буну деген. Мисалы деген. Айтматовду тап деген теманы мен өтсөм деген. А. Чыңгыз, Б. Түгөлбай, В. Алыкул, Г. Касымалы деген болсо, сен Чыңгызды белгилейсиң. Бирок тестке кирсең, Айтмат Абанын небересин тап деп бериш мүмкүн экен деген да. Бирок тема ким жөнүндө кетат? Чыңгыз жөнүндө кетат деген да. Дагы бир аз тереңдеп кирип атат, Жөн эле фактологияны өрбөй, ойлонууга түртүп атат. Анан эң кызыгы, мен кийин ушуну ойлонуп калдым. Эгерде баланын логикасын текшергиси келсе, ошол тест түзгөн адам Айтмат Абанын кемпирин небересин тап деп койсо, баланын башы такыр айланып калат да, мисалы.